Учурда өлкө боюнча судьялардын 85%-ын жаңы кадрлар түсөт. Жыл башында кабыл алынган жаңы мыйзамдар менен иш алып баруу системасы, андагы тажрыйба иштери учурдун негизги маселеси. Мындай маселени тыкыр көзөмөлгө алып, аны иш жүзүндө ашырууда дыкаттык керек. Бул жаңы кодекстерде соттор кантип колдонуп атышат? Кандай соттук практикада ачык айкын жүрүп атат соттук процесстер? Карапайым элдерге кандай муктаждыктары бар? Соттук процесстердин жүрүшү, ошо мыйзамдуулугун текшерүү, соттун чечимдерин, кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугун текшерүү, ошону менен кошо методикалык жана практикалык жардам берүү максатына келдик. Бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан кыдыруу иштеринин дагы бир негизгиси облустун бардык район шаарларындагы соттордун имараттарындагы көзөмөлгө алуу зарылдыгы. Адилеттүү соттук чечимдердин кабыл алынышына орнотулган видеокамералар чоң өбөлгө жаратмакчы. Санариптештирүүнүн алкагында облустун Балыкчы, Каракол шаардык соттун жана Ак Суу райондук сот процесс залдарында аудио-видео фиксациялары орнотулган. 76 райондук соттордо жана област соттордо орнотулду азыркы мезгилде. 152 сот залында орнотулду. Мен ойлойм, ушу жылдын аягына чейин санариптештирүүгө байланыштуу, ушу жылдын аягына чейин бүтөбүзгө деген ойдо турам. Укук короо органдары тарабынан кабыл алынган жаңы мыйзам жана кодекс негизинде иштердин жыйынтыгы жаңыдан гана сотторго келип түшүүдө. Андыктан жаңы мыйзамдын тегерегинде жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгын соттук тажрыйба аныктайт. Анда жетишпестик дагы орун алган. Практикалык жүзүндө ошол кээ бир мыйзамдарды өзгөртүү маселеси каралыш керек. Ал дагы соттук тажрыйбада чыгып атат. Же болбосо ошол мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселелери каралып атат. Азыркы мезгилде жогорку сот тарабынан 75 жазык процессуалдык статьяга, кодекске өзгөртүү киргизүү маселеси биз сунушубузду берип атабыз жогорку кеңешке. Кемчиликтер демекчи айрым учурларда сот тутумдары толук кандуу иштелбей калган учурлар орун алууда. Демек аларды көзөмөлгө алып, ордунда чечүү жана тажрыйбалык иштерди жүргүзүү планы келип чыгууда. Бүгүнкү облустун район шаарларынын сотторун бириктирген жыйында кемчиликтер айтылып, аларды оңдоо түзөө иштери каралды. Делолордун бир топ эмеси убагында мөөнөт берилген да, ошо менен карап бүтүрүлгөн жок да. Мен оюмча ошого жакшылап көбүрөөк көңүл буруп эметсеңер, эмнегенде нагрузка өтөлүү көп болгондо, анда түшүнүктүү убагында иштерди карап бүтүрүлөсүздөр. Берде болсо өтөлүү мындай нагрузка жок болгондон кийин ар бир делону өз убагында карап, жыйынтыгын чыгарып, өкүм чыгарып, же болбосо кандай бир чечимге келиш керек да. Жогорку сот жарандык, кылмыш жаза, административдик сот өндүрүшү чөйрөсүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган экономикалык жана башка иштер боюнча сот бийлигинин жогорку органы болуп саналат. Андыктан бул органдын адилеттүү иш алып барып, чечим чыгарууда калыстык менен ачык айкындуу болушу учур талабы. Белгилей кетсек, быйыл Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 95 жылдыгы белгиленет. Гүлбарчын Молдоева, Айбек Турдакунов, Нурлан Чойбеков, Каракол шаары.